Жасалма чет өлкөлүк валютаны сатуу каналына бөгөт коюлду. Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкармалыгынын кызматкерлери жасалма акча жасоого байланышкан кылмыштардын алдын алуу боюнча ыкчам иш-чараны өткөрүштү. Анын натыйжасында жасалма акча белгилерин сатууга шектелген жаран кармалды. Ички иштер министрлигинин ыкчам кызматтары жасалган 50 000 АКШ долларын сатуу үчүн сатып алуучуларды издеп жаткан адам тууралуу ыкчам маалымат алышкан. Аталган факт боюнча жасалма акчаны жеп алуу кагаздарды жасоо менен кылмыш иши козголгон. Мындан аркы тергөө ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө Жалал Абад облусунун тургуну 2003 жылы туулган жаран кармалган. Далил катары андан жасалма 400 АКШ доллар алынган. Алынган купюралар боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалган. Алынган маалымат боюнча жасалма акчалар чет өлкөлөрдөн алынып келинген. Жасалган чет өлкөлүк валютаны мыйзамсыз сатуу фактыларын аныктоо боюнча мындан аркы иштери жүрүп жатат. Кармалган жаран Бишкек шаарынын Шээптен убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө иштери жүрүп жатат. Булак Сокол медиа. Жети өгүздүн жайлоосунда бир короо кой кырылды. 11-июнга караган түнү Чымтам жайлоосунда 300дөн ашуун кой эчки өлгөнүн турмуш басылмасы жазды. Жергиликтүү чабан малдын моюн жагында 4 тиштин изи калганын айтып, Элбирс кол салганын божомолдоду. Жырткыч 2 койду жеп 15-ин тамактаган, калгандары бири-бирин тебелеп өлгөнү айтылат. Кырылган мал атайын казылган чуңкурга санитардык талаптарга ылайык көмүлдү. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Жүргүнчүлөр толуу болгон кече автобустун ичинде отурган жер таап бере албаган жүргүнчүлөрдүн кайдыгер мамилеси да көрүнүп турат. Видеонун фонунда балдар, аялдар жана башка адамдар отурганын көрүүгө болот. Ал эми улгайган апа жолдун азабына карабай жерде отурган. Көпчүлүк колдонуучулар бул көрүнүштү адамгерчиликтин төмөндөшү катары сыпатташууда. Орузайым Нарматова турмушка чыга турганын билдирди. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Орузайым Нарматова жакында турмушка чыкканга даярданып жатканын билдирди. Бул тууралуу ал Facebook баракчасына жазды. Орузайым Нарматова 2021 жылы жогорку кеңештин чакырылышында Бүтүн Кыргызстан партиясынын тизмеси менен депутат болуп шайланып, бирок ноябрда мандатынан ажыратылган. Мышканын чечимине УКМК менен Билим берүү министрлигинен Нарматова Жалал Абад мамлекеттик университетине мыйзамсыз кабыл алынып, жогорку билим тууралуу диплом алгандыгы тууралуу документтер негиз болгон. Нарматова 2014-2017 жылдары Садыр Жапаровдун колдоочусу болгондугу менен белгилүү болгон. 2017 жылы Мекенчил партиясында пикир келишпестиктер башталганда ал лидери Адаган Мадумаров болгон Бүтүн Кыргызстан партиясына өткөн.
Ошто 28 жаштагы тамада каза болду. Бул тууралуу анын кесиптештери социалдык тармактардагы баракчалар аркылуу билдиришүүдө. Интернет желесинде анын кесиптеш тарабынан бычакталганы тууралуу маалымат тараган. Бирок тамада Аман Ибраев бул маалыматты жокко чыгарып, анын жердеши бычакталганын билдирди. Ал акыркы учурда тамадалыктан кетип, бизнес менен алектенип жүргөн. Бирөөгө зыяны жакшы бала эле. Спортсмен бала эле дейт Ибраев. Маалыматтарга караганда жабырлануучу ооруканага жеткирилген, бирок атылган жаракатынан улам каза болуп калган. Ал арада шаардык милиция билдирүү таратып, шектүү катары 1992 жылы туулган Жаран кырмалганын билдирди. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Ассаламу алейкум, урматтуулар. Мен азыр бир маалымат менен так маалымат берүүнү туура көрдүм да. Мына журналисттерге таң калам да. Мындай мынт жазылат да. Ошто бир тамада каза болуптур, тамада дейт. Кесиптеши тарабынан бычакталды депчи. Туугандар, кичине туура маалымат бергилечи. Ал Улук мырза деген биздин инебиз болот. Туура бычакталды. Бирок жакшы бала болчу, спортсмен бала болчу. Бирок ушу тамадалыгын акылчу учурда таштай берип, ошо бизнеске өтүп кетти эле. Ошо Баткен жакта иштеп атты эле. Ошо бир өзүнүн агасы экен, жердеш экен, ошо менен отуруп пикир келишпестиктен жанагындай оюндан отчу уруша кетишип эле ошол баягы бычак сая койгон экен. Эми атайым сайым деген деле ниети болбосо керек өзүчү. Ошо сайлаган, бирок өзү кайра сайып алып больницага алып баргачы үзүлүптүр да. Негизи жакшы бала болчу, аябай жүрөгү таза, дарданбай жигит болчу. Биз аны тамашалап, биздин моторубуз деп койчук. Ажем жаш тамадалардын сап башында турган жигит жигит. Ошол жаш тамадалардын сап башында турган жигит эле. Ошон үчүн урматтуу журналисттер берерде мындай түшүнүк болот да, баягы бул тамада өзүнүн кесиптеши тарабынан бычакталды десе, бул тамада бычактап коюптур деп мага суроону жадырган да толтур, андай эмес. Ошондуктан болду, эми бул өтүп кетти, энебиз жаткан жери жайлуу болсун, Аллахым жайын бейиштен кылсын. Бүгүн эртең менен саат 10:00 ошо жаназасы өткөн, андан көрө ошо жапалакка үйүнө келиңиздер. Дуа кылыңыздар. Эч кимге зыяндык каалабайбыз. Буну угуп биз азырга чейин жүрөбүз болот, чын айтайынбы? Азырга чейин. Бүгүн той алып бардым, тойду дагындай алып барбайын десең тоюң бар. Алып барганга туура келет. Бирок жүрөгүң ооруп турду. Анткени бул инсан менен биз канча жыл отурганбыз, чайлашканбыз, бирге жүрдүк. Жакшы жигит эле аябай. Садыр Жапаров Борбор Азия Кытай саммитине катышуу үчүн Астанага барды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Мамлекет башчыны аба майдандан Казакстандын премьер-министри Олжас Бектенов тосуп алып, протоколдук жөрөлгөлөр аткарылды. Экинчи жолу өтүп жаткан бул саммитке Борбор Азия мамлекеттеринин президенттери жана Кытайдын төрагасы катышат. Ошондой эле иш сапардын алкагында Садыр Жапаров Си Цзиньпин менен жолугушуу өткөрөт. Жылдан жылга шаардын ичине көп салынып атат, туурабы? Алар эми мисалы жылуулук бериш керек. Электр энергия бериш керек. Алар бар эми резиновый эмес да, туурабы? Туура. Аны мисалы ушул жерде Хрущевкада бир 15-18ге чейин үй бүлө жашаса, айырга келип туруп 100 үй бүлө жашайт да, анын барычы. Анан кийин жанагы пробканын болуп аткан ошондон да барычы. Ошолорду айтып атам да, ошолорду улусат бербей биз токтотсок жакшы болмок да. Эгер салам десе, салсын, мисалы строительдер бар. Булар арзанына качырып атат да. Көбүрөөк прибыль көрүш керек ошогочу. Биз ушул эмеге Нурлан Асанбекович мыйзамга камтып кетсек болобу, ошо кийинкиде сунуш керек ошолорду. Нурбек, сунуш кирдиңиз? Экинчи окка чейин карап чыгып. Чогуу карап чыгалы анда. Рахмат. Бирок биз эми жана жаңылоодо өтпөйбүзбү? Реновация бир четинен Бакай Булчу да туура айтып атат. Бул жерденчи эми действительно бир жана барачный типтеги үйлөр урайындап калган. Жок, мен түшүнүп атам. Аларга эми не обязательно айерге мисалы 3 этаж үйгө ордуна 15-18 этаж салбай эле бир ошол 3 этаж салып, 3 этаж, 5 этаж салса болот да ордачы. Жаңы эле биз жанагы ошондой кылып койсо болот деп атам да менчи. Ошон үчүн Гүл Акматкулдун айткандай жана градсоветте өтпөйсүзбү? Градсоветтерге керек болсо полномочия берип, андан кийин ошол шаардын ансамблин караш керек. Биздин жанагы башка мамлекеттерде көрүп атпайсыздарбы? Биздин жанагы чоң жолдор болот, Белинкадан, Советскийде реставрация кылып коет анын барынчы. Аерге үй салбай элечи. Да, старый новый город кылып негизи по идее башында эле бөлүш керек болчу да. Жалаң биздин ушу жана Гостройдун архитектуранын күнөөсү да ушунун барычы. Кайерге барып жер ала турган болсо, ошол жерге барып улусатын бере беришкен да буларчы. Генплан деген иштеген жок, анан генпланды айтып койсоңор да бияктачы.